Манас эпосу Кыргыздын идеологиялык платформасына айлана алабы? Биздин кийинки муун өзүнүн ким экенин унутуп калат. Манасты бир жомок дегендер бар. Биздин улуттун бир сактоочуларын Кудай Таалам ушул жөнөтүп бир жаралып турат да. Тарыхый булак катары бул Манаска кайрылышпайт да. Манас тарыхтан дагы укмуш керемет нерсе да. Мусулман башка, чыныгы, көөнө кыргыз башка деп Паланча тоого сыйыныптыр деген тоо канаки. Кана ошол таш. кырылышкан тараптардын маселеси эмнеде болуп атат? Бири дин жөнүндө кабары жок, бири кыргыз жөнүндө кабары жок да. Кудай бар дегендер бар, Кудай жок дегендер бар. Мен суроо берсем болобу? Болот. Биз Адам атаны мусулман деп эсептейбизби? Тагынган ачкин кайсы өлкөнүкү? Эми бул сөздүн аягын билем. Психологияны айтып эле мындай кылып жашасаң туура, мындайдан туура эмес. Орустун бир жакшы сөзү бар эмеспи? Где русскому хорошо, немцу смерть дейт го. Укмушпуз, биз сонунбуз, биз кыйын элбиз деп эле келатабыз. Сыймыктана турган дагы жерибиз бар. Бар, бирок кемчиликтери да бар. Ошонткенде эмне болот? Ошонткенде жыргап кетебиз. Суудан ичип алыңыз эле. Суудан ичип алыңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар? Биздин бүгүнкү маектин подкасттын мейманы Шайырбек Абдрахман. Рахмат. Шайырбек Абдрахман уулу 1976 жылы Жалал-Абад облусунун Аксы районуна караштуу Кара Жыгач айылында төрөлгөн. 1983-93 жылдар аралыгында Кара Жыгач айылындагы орто мектепте окуп, жалпы орто билим алган. Мектепти аяктагандан кийин 1993-94 окуу жылдарында Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университеттин даярдоо курсунда билим алып, андан соң аталган университеттин филология факультетине тапшырып, ийгиликтүү аяктаган. 2001 жылы КТРда режиссердун ассистенти катары жумушун баштаган. 2006 жылы ошол эле КТРда жаштар студиясынын продюсери болуп иштеп, автордук Чечен айтыш жана Добуш автордук программаларын иштеп чыгып, эфирге чыга баштаган. 2010-2013 жылдар аралыгында ЛТР телерадио компаниясынын башкы директору кызматын аркалады. 2013-2015 жылдар аралыгында Россия Федерациясынын Москва шаарындагы Россия Тышкы иштер министрлигинин алдындагы дипломатиялык академияда окуп, жогорку билим алган. 2018-2020 жылдары Улуттук телерадио корпорациясынын башкы директорунун орун басары кызматында иштеген. 2023 жылдан бери Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин психология факультетинде окуп, билим алып келет. Ошондой эле 2023 жылдан тартып Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын аспирантурасында окуйт. 2023 жылдан бери жеке YouTube каналын иштетип келет. Каналда кыргыз элинин улуттук мурасы болгон Манас, Семетей, Сейтек эпосторун кара сөздө баяндап, элге жеткирүү багытында иш жүргүзүп жатат. Үй бүлөлүү 4 баланын атасы. Мен негизи конокторго баягы сыпайы стандартты колдоном да, баарына. Сиз депчи. Ошондо кандай болуп калат? Сиз дейинби? Сиз десең сразу эле орусча айтканда прачка деп алам. Ошон үчүн сиз десем, иним деп алат турбайсыңбы? ошондой жайым бар. Сен эле деген достча эле, Достун сен дегени, сиз дегени да бири-бирине. Туура айтасың дос. Кош келипсиң. Рахмат. Эми мен ток этер жеринен баштайын. Мына Манасты даңазалап жүрөсүм да. Манасты демейде баягы Рыспай, Дөөлөт жана башка Замирбек сыяктуу ушу манасчылар баягы өзүнүн баягы албуттанып баягы Манас айтат эмеспи? Ошондой кылып айтса, сен болсо бир башкача форматты айтып элге түшүндүрүп келесиң да. Манас эпосу Кыргыздын мындай бир идеологиясына же болбосо идеологиялык платформасына айлана алабы? Айланса канчалык деңгээлде айланат? Кайсы конкреттүү баалуулуктун негизи пайдалуу боло алат? Эми бул Манаска кайрылганча бир өтө тереңдиктер бар да. Ар бир өлкөнүн, ар бир улуттун, ар бир мамлекеттин баягы жеринин чеги бар, чек арасы бар. Биз аны көзүбүздүн карегиндей коргойбуз, сактайбыз да. Бирок ар бир мамлекеттин, улуттун, өлкөнүн өзүнүн маалыматтык жана идеологиялык чегин дагы сактап туруш керек да. Анткени 50 жылда эл жаңы деп коет эмеспи? Эгер биз өзүбүздүн жан дүйнөбүздүн ички баалуулуктарыбызды коргоп, аны байытып, аны улам жакшы нерсени кошуп, кийинки муунга өткөрүп олтурбасак, биздин кийинки муун өзүнүн ким экенин унутуп калат. Жана ал өзүн таппай калат да. Өзүн таппай калган адам өтө чоң баягы психологиялык бир депрессияга жолугат да.
адам өзүн табыш керек, өзүнүн ким экенин билиш керек, өзүбүздүн баалуулугубуз кандай экенин, ким экенибизди, кимдин баласы экенибизди жок дегенде билишибиз керек да. кыскасы өзүбүздүн тамырыбызды Тамырыбызды таап турушубуз керек. Себеби болбосо көп миллиарддаган элдин арасында биз жерибиздин да баркына жетпей, өзүбүздүн бул кезге чейин сактап жашап келдик да. Бир кайсы бир өзгөчөлүктөрүбүз, кайсы бир тамырыбыздагы мүнөздөрүбүз бизди эл катары сактап ушул 21-кылымга жеттик да. Биздин замандын канчанчы кылымынан баштап элдин арасында биздин ата бабаларыбыз өлбөй өчпөй бизге чейин жеткирди да, ушул жерди жеткизди, ушул тилди жеткизди, ушул дилди жеткизди. Кайсыл бир өзгөчө мүнөзүбүз аркылуу биз өлбөй, жок болуп кетпей сакталып калдык да. Эгер биз ошол мүнөздөрүбүздү, ошол кыял жорук жеген ичкен тамагыбызга чейин эгер азыр жоготуп ала турган болсок, биздин кийинки муунубуз кандай болуп сакталат жана кандай болуп өсүшүн мен айта албайм. Тарых илимдери деген бар да. Анан бул Манас эмне, тарыхпы? Манас расмий түрдө мындай тарых деп кабыл алганга болобу? Анткени Манасты бир жомок дегендер бар, бир уламыш, бул миф дегендер бар. Ошол бүгүнкү замандын кыргыз деген улутуна, кыргыз адамына бул Манас өзү эмне дейт? Манас тарыхтан дагы пайдалуу, тарыхтан дагы бир укмуш керемет нерсе да. Эгер муну ушул Кудай сактап, ушул тексттерди ар качан манасчыны чыгарып, биздин улуттун бир сактоочуларын Кудай Таалам ушул жөнөтүп бир жаралып турат да. Эгер Кудайдын уруксаты жок болсо, бул өнөр, бул тексттер сакталмак эмес, жок болуп кетмек. Эми айтайын деп атканым, тарыхчылар бул расмий тарыхый булак катары бул Манаска кайрылышпайт да. Мындай нерсе бар. Кече биздин олимпиададан бокс боюнча баягы өзү жалгыз, тренери жок, барып жеңип келген мыкты бир уулубуз бар, Ошол жигит айтып атат. Биз рингке чыкканда боксерлор дейт. Бизден кыргыздардан бизди тааныган кошуна элдер кадимкидей кетенчиктейт дейт да. Бизде ушундай бир мүнөз бар. Биздин башка категорияларыбызга кирип алат дагы, бирок биз менен түз чыккандан мындай кайсалдайт деп, ошол баланын ошол кесипкөйдөн баягы мушкердин оозунан чыккан сөз угуп алып байкап отурам да. Анан казак боордошторубуз бар. Ошолордун күрөшкөн спортсмендери айтып атат. Кыргыздар илээге көп таянышпайт дейт. Эми илээни биз деле билебиз, баарыбыз билебиз. Бирок аларда бир өзгөчөлүк бар. Артка кайтпаган ушундай бир мүнөз менен, характер менен күрөшөт дейт да. Алардын жоопкерчилиги элдин астында жоопкерчилиги алып алат дейт. Өзүнүн туусунун астында, өзүнүн элинин астында чоң жоопкерчилиги алып алат. Алга акча төлөйсүңбү, башка кыласыңбы, шарт түзөсүңбү, бирок ал маанилүү эмес. Ортого чыкканда анда бүткүл кыргыз үчүн күрөшүп атам деген чоң жоопкерчилиги бар. Аны эли да сезет, аны өзү да сезет деп атат да. Манасты уккан, Манас менен чоңойгон бала ушул мүнөздөргө ээ болот да. Аны Манаста мынтип айтып коет. Түгөнгөн сайын түтөгөн, өчкөн сайын өрчүгөн деп айтат да. Манас бизге тарых, айрым элдер ооба, Манасы жок, эпостары жок, башка элдер көп да. А эми бизде биздин мүнөздөрдү тарбиялоочу укмуштай эпосубуз бар да. Биздин кыргыздын мүнөзүн тарбиялаган, атка жакын кылып чоңойткон, көкбөрүчү кылып чоңойткон, ошол эле ар бир мүнөздөрүбүздү ошол бир көздөгөн максатыбыздан кайра кайтпай турган, анан бизди бийиктикке умтулткан мүнөздөрүбүздү ушул Манас эпосубуз жана башка майда кенже эпостарыбыз бизди тарбиялап келип отурат. Ошондон тарбия көргөн ата энеден биз тарбия алганбыз. Сени менен макул болбогонум үчүн эмес, Жок, мен түшүнөм. эл арасында мына бул YouTube'да, соц тармактарда мындай макул болбогон, эмне үчүн мындай деген суроолор болгон үчүн ошол суроолорду берип атам да. Негизи экөөбүз мындай
бул студиядан сырткары экөөбүз байланышып Манас темасын, башка темасын менин пикирим кандай экенин билесиң. Ошон үчүн мен карама каршы суроо бергенге аргасызмын да. Тарыхчылар өздөрү али Манаска окшогон, же болбосо индуизмдеги Бхагават Гитага окшогон, же болбосо баягы башка элдердин да көөнө эпостору бар. Тарых илими ага жете элек да. Мисалы ошол эле пирамиданы баягындай ачып, анын тиги качан калыптанган, эмне болуп калыптанганын билбеген учурлар көп. Ошол эле Индиядагы айрым мечиттер бар, чиркөөлөр сыяктуучу, сыйынуучу жайлар. Алардын кантип жасалганын, бул дүйнөдө абдан көп да тарыхый ачылыштар боло элек, тарыхтын тиш өтө элек нерселер көп да. Ошонун бир катары дагы карасак болот Манас эпосуна. Манас менен ислам маселесин, ислам дини маселесин. Анткени биздин коом, биздин өлкөдө ошо көпчүлүгү басымдуу мусулмандар да, ошондуктан болсо керек. Манас башка, ислам башка, Теңир башка, Аллах башка, мусулман башка, чыныгы көөнө кыргыз башка деп ушуну кырылышкан эле ушул тенденция байкалат да, ушул өңүттө кандай көз караш? Эми бул маселени айрымдар угуп алып эле, же болбосо укпай туруп эле талаша беребиз да. Мен суроо берсем болобу? Болот. Биз Адам атаны мусулман деп эсептейбизби? Мусулман деп эсептейбиз. Мусулманчылыкта да бар, христианчылыкта да бар. Жок, негизи эле мындай мусулман деп эсептейбиз да. Жок, бир динге ыйгарып албайбыз да. Ошол эле Муса пайгамбарды мусулман деп эсептейбизби? Баардык диндерде бар. Эми мындай нерсе да. Моисей, Муса деп. 124 000 пайгамбарды мусулман деп биз моюндайбызбы исламдагы? Эми аны өзүң билесиң да, андай эмес экен. Мен айтып берейин. Бир кудайлуу элдин баарысын исламда бир кудайга сыйынган элдин баарын биз мусулман деп эсептейбиз да. Жалгыз Алланын жалгыз экенин, жараткандын жалгыз экенин билген элдин баарысын биз мусулман деп эсептейбиз. Ошол эле 124 000 пайгамбарды биз мусулман деп эсептейбиз, жана моюндайбыз. Иса пайгамбардын өзүн кошуп, акыркы пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламды бүт баарыбыз бир кудайга сыйынган элбиз. Эми Манасты мен абдан көп жолу кайра кайталап окуп чыккан адаммын да. Манас эпосу бир кудайлуу элдин эпосу. Эч кандай талаш жок. Манас эпосу бир кудайлуу элдин эпосу болгондон кийин Жакып, мен факты менен айтып берейин. Жакып Алтайдын тоолорунда анда эми адамдар мечит курган эмес, чиркөө курган эмес, Алтайдын тоолорунда көчмөн элбиз. Анан жаратканга жалынып атат да. Жараткан, мага ушу элүүгө келип калды жашым. Ушунчалык байлык бердиң. Атанымдын төөсүнүн саны 6 сан болду. Эми койлорум кора болду. Жылкымдын саны 50 000ге жетти. Ушунчалык байлык бердиң, бирок мага бала бербей койдуң. Бир бала берчи деп жалгыз Кудайга оочо барып алып, тоонун башына чыгып алып, кайгырып Кудайга жалынып атат да, жараткан деп. Көкө Теңир дейбизби? Теңир дейбизби? Кийин перс Кудай деген сөз, бул перс тилинен сөзү. Худо. Худо деген, Кудай дейбизби? Аллах дейбизби? Биз бир Кудайга жалынып, бир Кудайга сыйынып аткандан кийин бул элдин баарын мусулман деп эсептейбиз. Муну эми биздин көрүүчүлөрүбүз үчүн айтып атабыз да. Диндердин тарыхы, адамзаттын тарыхы деген нерсени баягы жөн эле бир сөздөрдү бирөөдөн угуп алып эле, анан кийин тигиндей бул мындай деп бөлүп жарып жүрө бербестен, мындай маани берип кичине бир нерсени сүйүлөрдө окуп алганыбыз жакшы деп эсептейм да. Эми баягы өткөндө бир ырчыбыз да сүйлөп атат. Биз мурда Теңирге ишенип, анан баягы ташка сыйынып, тоого сыйынып, анан сууга сыйынып, отко сыйынып деген сөздү сүйлөп атат да. Манас эпосунда бир да тоого, бир да ташка, бир дагы нерсеге сыйынбайт. Манас эпосу же болбосо кыргыздын бүткүл баалуулугун сен экөөбүз жакшы билебиз. Канакей биз ошол паланчалар, илгерки биздин аталарыбыз паланча ташка сыйыныптыр, паланча тоого сыйыныптыр деген тоо канакей.
кана ошол таш табылат эле го. Тарыхта Будданын айкелине сыйынганды таап атышат. Жана Ысык көлдөн деле тапкандар бар. Аны деген бизде жерит Манас эпосунда бутка сыйынган депчи. Манас эпосундагы негизги согуштар бутка сыйынгандар менен жалгыз Кудайга сыйынгандардын ортосундагы баягындай келишпестик да. Теңир дейбизби, Кудай дейбизби, Алла дейбизби, жалгыз Кудайдан башкага сыйынган эмеспиз. Калганын баарына сый кылганбыз. Ал биздин эпосубузда дагы, макал лакаптарыбызда да көрүнүп турат. Чөптү да кордосоң көзгө кирет дейт. Чөпкө сый кылып атат. Сый кылуу башка, сыйынуу башка экенин мындай айырмалай билишибиз керек да. Биз малды сыйлайбыз. Уйду башка чаппа дейбиз. Атты башка чаппа. Бир уйдун мүйүзү сынса, 1000 уйдун мүйүзү зыркырайт дейбиз. Мына ушундай баалуулуктарыбыз бар. Ушунун баарысын Кудайдын ыраазычылыгы үчүн биз сууга дагы, жаратылышка дагы, малга дагы, жан жаныбарга дагы бүт сый кылып келгенбиз. Сыйыбыз күчтүү болгон. Сен айтып атасың, биздин ушул бир Кудайга 3-өө, 4-өө, 2-өө эмес, бир гана Кудай бар деген түшүнүктө кыргыздар мурда эле болуп келген. Ал Манастын концепциясында дагы бар депчи. Бирок анда эмне үчүн? Кыргыз деген бул тиги арабтын баягы салтына, арабтын баягы исламына эмес, кыргыздын өзүнүн бир дүйнө таанымы болгон деп кырылышып аткандар. Ошол эле учурда андай эмес. Бизде деген мурда эле кыргыздарда бир Кудайга сыйынган, Аллах деген Аллахты теңир деп эле айтып койгон деп ошо кырылышкан тараптардын маселеси эмнеде болуп атат? Эми билимсиздикте болуп атат да. Ичине бир нерсени мындай эки тарапта тең да. Бири дин жөнүндө кабары жок, бири кыргыз жөнүндө кабары жок да. Ушундай пикир келишпестиктен урам, анан элди бөлүп жарып атышат да. Бул элди бөлүп жаруудан сенин карманып аткан, кудайлап аткан, 5 убак окуп аткан намазың гана эгер сен элдин ортосуна жарака салып атсаң. Мүмкүн болсо элди бириктириш керек да. Канчан биз Манастын идеологиясын карманабыз? Эгер биз элдин ортосуна жарака сала турган болсок, бул жагынан. Манастын 40 чоросу тең 40 башка тараптан келген адамдар. Керек болсо ошол Кытайдан ушулардын карманган дини мага жакты, ушулардын баалуулугу мага жакты деп Алмамбет кыргызга өтүп келген да. Ошо ислам ошондо мынтип айтат. Алмамбет кел атканда. Кайын көрсөм конормун, кайышпай кайын көтөрсө как ошондо болармын. Ошол баалуулугун эгерде мени күтө алган, мен адам катары сыйыма жете алган, мени бооруна тарта алган адам көрсөм жанында болормун деп атпайбы? Шаке, сен эми Манасты тереңден изилдеп башкача мамиле кылган адамсың да, эмичи? Жөн эле окуп койбой, ар бир сөзгө маани берип, өзүң анын үстүндө филологсуң дегендей. Ошол Манаста биз айтып аткан ушул Аллахтын принциптери, теңирдин, жараткандын принциптери кандайча мындай ошондой детальдары барбы Манаста? Мисалы үчүн Орозбаковдун вариантында Аллах деген, Кудай деген, намаз деген, дагы башка ушул эми исламдагы принциптер бар. Сагынбай Орозбаков атабыз өзү исламдан сабак алган, абдан чоң исламды билген адам болгон. Сагынбай Орозбаков атабыз. Саякбай атабызда деле ошондой баалуулуктар кошулган. Мен муну мындай айта алам. Манас эпосунда ислам дининин баягы таасири 11-10, 9 кылымдардан кийин Манас эпосуна кошула баштаган, таасири боло баштаган. Пайгамбарыбыз өзү деле айткан да, эми дин боюнча баягы сүйлөшүп калдык. Пайгамбарыбыз өзү айткан: "Мен башка дин алып келген жокмун. Мен Ибрайым пайгамбардын динин толуктоо үчүн келдим" дейт. Ооба. Демек, Мухаммед пайгамбарыбыз келгиче Ибрайым пайгамбардын дини болуп атат. Ибрайым пайгамбар болсо тети Мусадан калган, ошол Адам алейхисаламдан келаткан динди улантып келип, анан Ибрайым пайгамбарыбыздын динин толуктоо үчүн Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам келип атат, туурабы? Демек, бул деген мен келгиче баарыңар мусулман болгон эмессиңер. Анан мен келгенден кийин мусулман болосуңар деген сөз эмес да. Бул деген мен бул жака келгенче бир кудайлуу элдер болгон. Мен ошол
бир кудайлуу элдердин баалуулугун чырайына чыгарып толуктап берип коюш үчүн жөнөтүлдүм деп атпайбы? Ошол эле учурда адашкан коомдор да И болду. адашкан коомдор болгон. Ошол эле Адашкан коомдорду туура түз жолго, түз жолго сирот салуу. мустакимге. Биз адашкан коомдорго кирбейбиз да. Адашкан коомдорго ошол көп кудайлуулукту алып алган, ташка сыйынып алган, же болбосо ар кимиси өзүнүн бир айкелин, өзүнүн бир ташын коюп алып сыйынып аткан коомдор кирет. А биздин кыргыз адашкан коомдорго кирбей эле ошол Манас эпосунун өзүндө бар. Калмак эли дейт. Биз менен бир тууган дейт да. Түрк элдери менен калмак эли баарыбыз бир тууганбыз, Алаштын тукумубуз дейт да. Анан калмак эли Муса пайгамбардын коомунда динге кирбей, биз эски эле динде калалы деп көп кудайлуулукту айтат да. Кытай менен жакын болуп, булар ошондон кийин Кытай менен союзник болуп, анан биз менен согушуп калды, болбосо тууган дейт. А биз Муса пайгамбардын доорунда дагы ушул динге киргенбиз деп Сагынбай Орозбаков атабыздын сөзүндө бар. А Муса пайгамбар биздин заманга чейин 15 кылым мурда келген киши да. Пайгамбар. Мына ушул сөздөрдү караңызчы, Манаста айтылып турат да. Демек биз ошол биздин заманга чейин пайгамбарыбыз келгенче эле бир кудайга сыйынган эл болгонбуз. Кудай бар дегендер бар, кудай жок дегендер бар, атеисттер бар, ар кандай идеологияны кармагандар бар. Мен намазы жок эле жашайм. Мен деген ушул адамдын жакшы ойлоруна, жакшы пикирлерине, бирөөгө жакшы ниетине ишенем. Өзүң жакшы болсоң, ошол эч бир кудайдын кереги жок дегендер бар. Батыштын идеологиясын тутунгандар бар. Кыргыз гана болушум керек, кыргыз нурдан бүткөн эл деген мындай аша чапкандар бар. Кыргыз гана биринчи сорт дегендер бар да. Ар кандай, мен эми кеп томдогон идеологияга буруп атам да. Эгемендик жылдардан берки ушул Кыргызстандагы идеология дейбизби, же эмне деп айтабыз? Ошол өңүт кандай келатат жана кандай болушу керек эле? Идеология ар бир үйдө бар да. Балам бир сөз бар кыргызда. Кыргыз менен казакта деп айтайынчы. Атадан кем уул дейт. Болот дейт. Атага тең уул болот дейт. Атадан артык уул болот дейт да. Казактын мыкты жазуучусу Абай Кунанбаев атасы менен сүйлөшөт дейт да. Ата, осы кыргыз менен казакта сондай макал бар экен. Атага тең уул деген бар экен, атадан кем уул, атадан артык уул деген бар экен. Мен сизден артык болдум ғой. Не дейсиз дегенде, атасы айткан экен да. Сен менден артык болушуң үчүн Абайдай бир уулду тарбиялап койсоң артык боласың балам деген экен. Мынау идеология. Ушул кыргызда да ушундай сөз, казакта да ушундай сөз бар. Эми экөө бир эле эл да, мындай бир боор эл. Бирок кашай ушу казактын баары, кыргыздын баары Абай болбой жаткандыгында, Айтматов болбой жаткандыгында, Саякбай болбой жаткандыгында. Ага, мен мындай сөз айтам. Мүмкүн болсо өзүбүзгө тең уул тарбиялайлы. Мүмкүн болсо өзүбүздөн артык уул тарбиялайлы. Ал эми болбой жаткандарга маселе жок. Кыргызда жакшы сөз бар. Жорго жүрүшү менен пул болот дейт. Жигит жүрүшү менен кул болот дейт. Эгер идеология өңүтүнө кайрыла турган болсок, биз өзүбүздөн ушул жүрүшүбүз менен кул болбой, жүрүшүбүз менен жок болуп кетпей, жүрүшүбүз менен өзүбүздүн тукумубузду жок кылып албай, кийинки мамлекетибиздин чегин карай ала турган, мамлекетибиздин туусун бийик көтөрө ала турган, өлкөбүздү өнүктүрө ала турган, ушунча жер шаарында ушунча көп калк бар. Ошолордун кайсы бирлери бар, мамлекетин жоготуп алган. Ошолордой болуп эртең бармагыбызды тиштеп аттин кылып калбай турган, баягындай кайсыл бир жерлерде олимпиадалык оюндар болсо, кайсыл бир жерлерде элдердин туусу көтөрүлүп атса, ошолордун туусу менен тең ата көтөрүлүп тура турган келечекти тарбиялап өстүрүп калтырып кетишибиз керек. Кыргызстанда ушул улуттук, кыргыздын улуттук баалуулуктары менен башка ушул бөтөн баягы глобалдык маданияттын же болбосо башка маданияттын ушу баалуулуктарынын кагылышы, карама каршылыгы, кээ учурда туура эмес
түшүнүүчүлүк ушундай жүрүп жаткандай да. Ушул багытта эмне айта аласыз? Мындай сөз бар эмеспи? Мен элдерди улутка бөлүп жараттым дейт эми, жаратканыбыз. Бири-биринен үйрөнүш үчүн дейт го. Башка элдердин, башка улуттардын, башка маданияттын жакшылыгы болсо, эгер ал нерсе бизге артыкчылык болуп бере ала турган болсо, эгер ал нерселер бизге биздин мүнөзүбүзгө, каада салтыбызга, же болбосо биздин өнүгүүбүзгө өөлгө түзүп бере ала турган болсо, башка адамдардын жакшы үйрөнүп алган үйүт жосундарын албетте кабыл алышыбыз керек. Мисалы үчүн, Эрнест досум китепти көп окуса, анан мен анын китепти көп окуган мээнеткештигин байкап туруп, ошону кабыл алып алып, Эрнест досум, мен дагы сага окшоп китеп окуйунчу десем, эмнеси жаман? Ошол сыяктуу жакшылыктарды кабыл алып, өзүбүзгө кошуп алсак, өнүккөнүбүзгө, өрчүгөнүбүзгө жакшы. Ал эми тилекке каршы жаман адаттарын ушул түзүктеп, ойлонбой туруп кабыл алып алган учурларыбыз болот да. Алардындай өзүбүз аңдап билип анан мону кабыл албай эле коеюн деп аны сыртка чыгарып салган. Бал өзүнүн компонентинен башка ичине кыл жаткырып койсоң, сыртка чыгарып салат. Бал керек болсо. Аны кабыл алып алса, балдын структурасы бузулат да. Ошол сыяктуу эле адам дагы башка нерсени, жаман, өзүнө жакпаган нерсени кабыл алып алса, ичи бузулуп кетет. Ушул микрофонду бир немистердин бир компаниясы чыгарган болушу мүмкүн. Могул светтерди бул Кытай, эми негизи ал мусулман эмес да, ошол чыгарган болушу мүмкүн. Могу стол дагы бир өлкөнүкү болушу мүмкүн. Могу биз ушул чыгып аткан продукция YouTube платформа, ал деген жөөттөрдүкү болушу мүмкүн. Менимче идеологияны кайсы бир элдер мындай кылыш керек, биз деген улуу эл болгонбуз, мындай тигиндей дебей эле өздөрүнүн буюмдары аркылуу, өздөрүнүн кийимдери аркылуу, өздөрүнүн ушундай эл өзү эле эчтеке дебей эле пайдалана турган нерселери аркылуу жүргүзүп атабы дейм да. Биздин идеологиябызда кандай кемтик жактар бар? Биз акылга алчашыбыз керек да. Биздин идеологиябыз. Мисалы, мен азыр сизге сага досум айтып бербедимби? Эгерде сизге десең мага жагып кетип атат дегенде. Эгерде мындай экөөбүздү өстүрбөй турган нерсени жөн эле ошону зордоп эле баягындай ушинтишкен, болбосо ушундай болгон деп эле жазай бергенибиздин өзү дагы туура эмес деп атпайбызбы? Идеологиядагы жалпы мамлекеттин, адамдын, ошол жарандын өзүнүн келечегин сактоого болгон иммунитеттеринен болуш керек да. Ошо мен айтайын деп атканым, жүз сөзүңдү бөлбөй кой турам. Жок. Эгерде тактоочу бир суроо бере турган болсоң, жок, мен айтайын деп атканым, мисалы үчүн баягы мага суроолорду бериң катар. Мисалы үчүн мына мен машинанын кандай маркада экенин билем да. Кайсы өлкөнүн машинесин билесиң? Эми кайсы өлкөнүн? Меники Америкадан келген машина. Тагынган очкиң кайсы өлкөнүкү? Эми бул сөздүн аягын билем. Мисалы, бияк Кытайдыкы, анан мындайдыкы, тигиндейдики. Колдонгон телефонуң эми күнүмдүк реалдуу жашоодо мингениң Германиянын машинеси же Жапандыкы, буюмуң Кытайдыкы, күндөлүк тиричилик колдонуп аткан идишиң дагы бүт баары башка өлкөнүкү болгондон кийин биз айрым учурларда ушул башка элдерди карап туруп өзүбүздү мындай бир кемсинтип, жерип, ушундай кылмай да адатыбыз бар да. Эми адам бирөөнү карап алып, бул өзүн кемсинте берсе, жакшы болбой калат. Алар бизден алдыракта баягындай базар экономикасына өттү, бизден алдыракта отурукташкан маданият болду. Биз отурукташуу маданиятына кийин келдик. Бул реалдуулук, ачуу реалдуулук. Биздин өзүбүздүн улуу көчмөн маданиятынан биз отурукташкан маданиятка келдик, өзүбүзгө бир аз чоочунураак маданиятка келдик. Ал эми биздин ичибизде деген ошол iPhone сыяктуу эле, ошол муну техника сыяктуу эле укмуш өзүбүздүн дагы мыкты сапаттарыбыз бар да. Бул кандай сапаттарыбыз? Бизге
башка эл кызыккан сапаттарыбыз бар да. Булар деген улуусун урматтайт. Булар деген наркын жоготпойт. Булар деген салты менен жүрөт. Булар деген өзүнүн баалуулуктары бар. Адам сыйлоо деген баалуулугу бар. Туура жаке. Экөөбүз бир эле толкунда кетип атабыз. Бири-бирибизге карама каршы болбой бири-бирибизди толуктап атабыз дегендей. Мен айтпай калган кеткен нерсени сен айтып атасың. Сен айта турган нерсени балким мен шашуураак айтып атам дегендей. Эми баягы экөөбүздү окуткан Салижан Жигитов деген агай бар. Өзүң сен да окутуп калды, мен да окутуп калды. Ал кыргызды көп мындай арына тийчү нерселерди айтчу. Кыргыз мындай, кыргыз жалкоо, кыргыз өзү бир дагы бирдеме чыгарбайт дагы анан кыйынсый берет депчи. Ошол Салижан Жигитов бизге мындай эркелеп, кыргызды бир кичине уяткарып, ойготоюн деп сүйлөп кеткен. Баарыбыз эле ошонте берген болбойт. Тааныштарыбыз бар, акын жазуучуларыбыз бар. Салижан аке мынтип айткан. Ал киши айткан, ага жарашчу. Эми калганыңар өзүңөрчө стиль таап ойлоп тапкыла деген сөзчү. Анан мен болсо психологиядан илим алган адам. Психологияга азыр өтөйүн деп калдык да. Ошон бир нерсени кыстара кетип анан өтөйүн. Манасты окуп карап турам да. Эч убакта мындай бир баланы чоңойтуп атканда сын менен, жалаң сын. Мунун психологияда 3-4 тарбиянын мындай бир түрү бар да. Жалаң жоопкерчиликти арта берет балага. Мындай бол. Анан бир ката кетирип койсо, мен айтпадым беле сага. Анан мындай силер деген ушундайсыңар. Жанагындай баягы жоопкерчиликти үйөт дагы өзү жактан, ата эне жактан мындай бир кол кабыш, же болбосо мындай колдоо, анын духун көтөрүп коюу деген нерсе жок. Экинчи тарбия бар. Бул балага да жоопкерчиликти жүктөйт. Элге да жоопкерчиликти жүктөш керек. Ошол эле сыяктуу. Анан өзүбүз дагы артынан бири-бирибизди баягындай колдоо болуп туруш керек да. Бала да ушундай. Үчүнчү тарбия бар. Бул мындай. Жоопкерчиликти ата эне өзүнө алып алат дагы. Балада жоопкерчилик жок. Муну эркин деп коет. Эркин чоңойтуп атам деп коет да. Ал бала эркин эмели, ал бала эрке бала. Жоопкерчилик ата энеде. Ата эне мен кылып берем, мен минтип берем, сен деп аябай жакшы көрүп алат да. Мына ушундай тарбияны мен элге дагы мындай карап, мындай элге дагы ушул эле нерсени карап койсо болот да. Биздин элди аябай жоопкерчилик менен жүктөп атат азырчы. Башка элдер мындай кылат, башка элдер айфон чыгарат, машинең мындай, тиги бул азыркы эле экөөбүз сүйлөшкөн сөз. Жоопкерчилик. Анан кийин бирке бир элибиз мындай өзүнүн өзгөчөлүгү бар да. Ар бир эл өзүнүн өзгөчөлүгүн табыш керек да. Ошентейин десе, мен айтпадым беле. Эми кыргыз мындайбыз да. Анан кыргызбыз да, кечигебиз да деген сыяктуу биздин өзүбүз бир маанайыбызды түшүргөн, орусча айтканда же духубузду түшүргөн өзүбүздүн сөздөрүбүз бар. Ошенткенде эмне болот? Ошенткенде жыргап кетебизби? Судан ичип алыңыз эле. Судан ичип алыңыз. Менен баягы экөөбүз көбүрөөк жолугушпай калып, анча-мынча суроолоруңан мындай бир менталитеттериңди байкап атам да. Жок, мен ошо баланс болуш керек деп атам да. Өтө эле өзүбүздү сындабай, бирок өтө эле өзүбүз биз кыйынбыз, биринчи сорт элбиз дебестен, болбосо мына 30 жыл өттү. 30 жылдан ашуун убакыт өттү, баягы 30 жылдан бери деген ушундай мода болуп кетти го сөз. Эмне 30 жылдан бери эми экономикалык көрсөткүчтөрүбүз бар. Баягы моралдык, руханий деградациябыз бар. Эмне үчүн? Биз укмушпуз, биз сонунбуз, биз кыйын элбиз деп эле келатабыз да. Анан бирок Жапонду карасак, немистерди карасак, кошуна монголдорду карасак, кошуна эле Өзбекстанды карасак, башканы карасак, мындай ардана турган, көп эле мактана бербей, биздин кемчиликтерибиз да бар деген маселени ушул эле сөзгө экинчи жагын айтып берейинби? Биз ошолорду карап сыймыктана турган дагы жерибиз бар. Бар, бирок кемчиликтери да бар. Арданбай эле кээде барып, ошол Англияга болсо дагы алма терип, өзүнүн бала чакасын багыш керек. 30 жылдан бери Германияга барып бала чакасын багыш керек. 30 жылдан бери кээдечи арданбай элечи, жакшы технологиясын пайдаланыш керек. Биздин эл өтө мээнеткечил болдук. Биздин мамлекетибиздин бүгүнкү өнүгүүсү, бүгүнкү жакшылыгы ушул 30 жылдан бери кылган элдин мээнетинен болуп атат. Бизге бирөө бир жактан бир нерсе алып келип берип койгон жок да. Азыр мына интернетти карасаңыз,
мен мындай окутам, мен психологиясын окутам, мен баюун окутам, мен мындай курс сатам, мен мындай курс сатам десе, ошол курстарда, ошол окууларда биздин жаштарыбыз толуп жүрөт. Ошо психология боюнча мен суроо берип коеюнчу. Азыр ошого өтүп кетип атабыз да. Көрөрмандар көбү биле бербесе керек. Шайырбек Абдрахман уулу Шакем өзү экөөбүз чогуу студент кезде жатаканада чогуу баягы ач калып, ток калып дегендей филологдук билимиң бар. Андан сырткары юридика факультетинде бүтүрдүң окшойт. Андан кийин теле жаатында иштеп жүрдүң, жетекчилик кызматта, журналистикте кылып жүрдүң. Журналистиканын жетекчиси эмес, дыйканы да болуп жүрдүң. Ошол эле учурда мына психологияны да атайын окууга жашың 50-ге чукулдап калды, атайын студент болуп жүрөсүң, Психология жаатында Шакем өзүнчө адис. Анан эмне үчүн эле жанатан бери психология деп айтып атат, анткени ошентип айтканга акысы бар адам катары айтып атасың да. Эми ошол психология боюнча суроо. Сени психолог катары суроо да. Азыркы учурда интернет психологдор көбөйдү. Коучтар көбөйдү. Психологияны айтып эле мындай кылып жашасаң туура, мындай туура эмес, эркек мындай болуш керек, аял мындай болуш керек депчи. Канчалык деңгээлде ошол психология биздин кыргыздын көөнө улуттук бир наркына туура келет ошол психологдордун кеңеши? Кандай болуш керек ушул жак? Орустун бир жакшы сөзү бар эмеспи? Где русскому хорошо, немцу смерть дейт го. Анын сыңарындай кайсыл бир элдин нарк насили, кайсыл бир элге отурган психологиялык кеңеш кайсыл бир элге туура келбей калышы мүмкүн. Муну айрыкча этно психология тармагында аябай буга басым жасалат да. Ошол эле кээде байкап калып атам, интернеттен айрым психологдор чыгып, сен деген өзүңдү ойлон, сен деген өзүңө өзүң кам көр, жанагындай сыяктуу. Элди укпа, өзүңдү гана ойло. Эл эмне дейт дегенди, мындай кыл, аны муну деген сыяктуу сөздөр бар. Бир аз ашыкчараак да. Биз бири-бирибизге күйүп жашаган элбиз. Баткенде бирдеме чыкса, бүт баарыбыз уюшабыз дагы. Баткен жалгыз ушул Баткен аман калса экен деп бүт баарыбыз Баткенди көздөй тапкан ташыганыбызды жөнөтөбүз. Же ковиддеги мисал. Биз дүйнө суктана турган мүнөздөрүбүз бар. Дүйнө эли суктана турган мүнөздөрүбүз бар. Биз аябай бири-бирибизге боор тарткан ушундай ынтымактуу элбиз. Албетте жанагы майда чүйдө жанагынтип бир жактан жилик тартпай койду, анан тиги кийит кийгизбей койду деп таарынчактыгыбыз дагы бар ошол эле учурда. Бирок биз абдан бири-бирибизге күйгөн ушундай уй боор элбиз да. Кече эле мына карап туруңуз, балдарыбыз кичинекей наристелер ооруп аткан экен. Ошого жанагы 4-5 кыргыздын мырза жигиттери, экөөбүздүн эле инелерибиз, жана Атакул баш болуп, тетиги Аскар деген дагы бир Бакыт деген бала жүрөбү, ушулар канча деген Майнаев деген жигиттер канча деген миллион доллар чогултуп берип койду. Биз ушундай өзгөчөлүгү бар элбиз. Анан эл эмне дейт деген сөз ушул жерде иштеп атпайбы? жакшы жагына. Анан кийин анын баардыгын жок кылгыла дейт да. Эл эмне дейт деген баарын жок кылгыла дагы, анан кийин каалаганыңды кийип алып көчөгө чыгып ал деп жаман жагы мунун баарын алып таштасаң сценарий бузулат да. Жашообуз ушунча жылдан бери келаткан мүнөзүбүз бузулат дагы. Анан эл эмне дейт дегенди мен тоготпойм деп айрым балдарыбыз, айрым баягындай жаштарыбыз чыгып алып одоно бирөөдөн үйрөнүп алган мүнөздөрүн, кыял жоруктарын көрсөтүп калып атат. Байкап атасызбы? Бир нерсе айтып берейин. Илгери мен апам айтат да. Кичине жас келгенде эле айылдын башына көчүп барчыбыз дейт. 10 чакты үй бүлө. Ош жерге барып чатырын тигип, анан кийин алачык тикчелек дейт. Анткени баягындай күйөөсү кайтыш болуп кеткен, же болбосо жетим жесир адамдар, аларды ала чыкчубуз дейт. Антпесек журтта калтырып кетсек, эл айтчу дейт. Эй, баланча эжесин журтка таштап кетиптир. Түкүнчөсүн ошол журтта калып кетиптир. Ошол эл баягындай атаңаны алат дебесин. Эл уят карып койбосун. Сөзгө сөлтүк, кепке кемтик болуп калбайын деп, анан ошол жетим жесирлерин ала чыкчу экен дагы. Анан жана ала чык деген сөз бар го.
алачык. Ошолорго тигилген үй, ала чыккандарга жазалып берилген үй. Ошону алачык дейбиз биз. Баягы кошо ала чыккан жайлоого. Анан кийин бир ар 5 күн сайын ар баягы жуманын ичиндеги бир күндү сааганды уй саайт дейм жайлоого чыккан киши. Ошол уй сааганды ошолорго берчүбүз дейт. Баарыбыздын уйубуздун сүтүн ошолорго берет дейт. Алар дагы ошол эл катары уйду саап алып ошол күнкү анан каймак майын, курутун, сүзмөсүн даярдап алып анан баягы күзгө чейин ошентип жашайт. Анан күзүндө эл менен кошулуп түшүп кыштоого келип жашачу элек дейт. Мынау эл эмне дейт деген сөздүн биздин элдин, биздин тукумдун, биздин кыргыз деген улутту сактап келаткан сөздөрдүн бирөөсү да. Аны муну таптакыр баягындай текеберчиликке колдонуп алгандар да албетте айтыш керек. Баягы эл эмне дейт деп толтурам мал союп той өткүзүп, эл эмне дейт деп тетиги аш көп болсо каада көп кылып ысырап кылган, же болбосо эл эмне дейт деп мактаныш үчүн бирдемелерди жасаган. Бул сөзсүз түрдө баягындай алып таштай турган нерсе. Ал эми эл эмне дейт деп намыстан тууганын журтка таштабай, баласын көчөгө таштабай, аялын баласы менен таштап койбой, намыстан кечип кетпей, болбосо ар кандай баягындай ит кылбаган жумуштун баарын кылып жүргөн адамдар эл эмне дейт деп ичинде сактап кой деп намысынан аттап кетпей жатканы ушул сөздүн сактоосу эмеспи? Туура Шакен, сен кыргыздын асыл сапаттарын, асыл жактарын, мыкты позитивдүү жактарын айтып атасың. Мен болсо мындай бар го кемчилик. Ооба. Тигиндей барга деп айтып атам да. Анан көрүүчүлөр дагы туура түшүнсүн. Анткени кимдир бирөө ошону суроону бериш керек. Ооба. Ошон үчүн мындай сен дагы туура кабыл ал да. Ооба, мен муну аябай эле идеалдаштырып аткан жерим жок. Ошо кемчиликти да мен сөзсүз айтышым керек. Сөзсүз түрдө кемчилик болот да. Мен ошону айтайын деп атам да. Жакшы жактарыбыз бар экен, бирок мына бүгүнкү күндө коомду карасаң, аялды басмырлоо, аялды кордоо, эркектин аялга мамилеси мындай угуп, жаңылыктардан окуп же көрүп отуруп, ушундай кандай мамиле кылсын? Бул адам го акыры. Бул эне го, бул кыз го, өзүнүн энеси, кызы, карындашы, эжеси жокпу деп ошол зөөкүр эркекти бир жаман көрүп кетесиң да. Аябай ушул жактарына кандай психологиялык өтө маанилүү суроо да. Эми психология илиминен алып көрө турган болсок, ошол тараптан көз караш менен карай турган болсок, бизде ушундай бир коом бар да. Аял эркектен ылдыйраак деген сыяктуу түшүнүктө жүрүшөт. Эми ошол мыктысы деле, башкасы деле көпчүлүк ушундай сөздөрдү угуп калам. Эркек күчтүү өзүнүн баягы мунарасынан карап алып эле сүйлөй беребиз да. Аял бизден баягындай ылдыйраак, аял бизден назигирээк, аял бизден алсызыраак деп өзүбүздүн мунарадан карап сүйлөйбүз да. Эми аялдын мунарасынан карап көрбөйлү. Аялдын жан дүйнөсүн түшүнбөйлүбү деген. Аялдын жан дүйнөсү жактан карап көрөлү. Кудай аялга ушунчалык чоң миссия жүктөгөн, аны эркек көтөрө албайт. Эркек ошол жерде жана айтмакчы, аялдан кембиз. Нерв болуп өлүп эле калат. Өлүп калабыз. Карап тур. Балаңды бир күн кечке чейин жалаягын алмаштырып, шымын алмаштырып, тиги тамагын берип, карачы, кечинде суу жылып өлүп каласың. Чарчап болбой каласың. Ушул жерде аял күчтүү да бизден. Аял күчтүү да ушул жерде баягы жакшы сөз бар түштүктө. Тан бериш керек да. Тан бериш керек. Аялга Кудай Таалам эркек кыла албай турган миссияны жүктөгөн. Аялга Алла Таалам эркек ушул тукумубузду улантуучулук миссияны, ошону сактоо миссиясын жүктөгөн да. Экөөбүздүн курсакка бала жаткызып кое турган болсо Кудай Таалам, биз бир күнү футбол ойноп өлтүрүп алабыз да. Бизге ишенич жок да. Ошол жерде бизден өйдө да. Ошондуктан өзүбүздүн мунарабыздан карап алып, кетмен чаап албаса, же болбосо чоң бир оор ташты көтөрө албаса, анан аял бизден ылдый деп мындай бир мурутун чыйратып отурган бизге жарашпаган, эркектерге жарашпаган окат да. Аялдын бизден күчтүү жерин биз дайыма сезип, ошого баа берип, ошону аңдап, аялдардын могу жери бизден күчтүү, бизден артык. Кудай Таалам эгер аял бизден ылдый, анан эркек мындан өйдө деп жараткан эмес. Бизди баланс менен жараткан. Биз бирибиз
толуктап турушубуз керек. толуктап турабыз да. Мына ушун толуктап турган жерде аял бизден артык жери бар, аялдын бизден күчтүү жери бар. Ошого биз баа берип, ошого биз ыраазы болуп, ошол эненин беш таман астында дейт го, ошол сыяктуу ал сөз бекер айтылган эмес да. Демек аялдын бизден күчтүү жерлери абдан көп үчүн ушул сөздү айтып атат да. Бул сөздү жөн эле киши айткан эмес да, туура. Эми ошол аял жөнүндө айтып калдың. Аялдын дагы бир миссиясы тарбиялоо. Ал үй бүлөдөгү баланы, кызды, уулду, кызды гана эмес, ал коомду тарбиялайт. Аял тарбиялаган уул кыз чоңоюп коомго аралашат, коомду башкарат дегендейчи. Тарбия маселесине психолог катары атасы жаман киши анча-мынча да оңолот дейт. Энеси жаман, эзели оңолбойт. эзели оңолбойт. Кыргыздын сөзү бар. Улугу сөз психологиянын туу чокусунда турган, баягындай чечмелене турган, чечмелеп бере турган, түшүндүрүп бере турган чоң сөз да. Психология китебиндеги нерселерди кыргыз мурда эле айтып жүргөн экен да. Айтып жүрөт да. Биздин психологиялык эми психология дегенде эле ар жактан баягындай өзүнчө чыга калган жак эмес да. Ошол философиядан жана башкадан ошентип келип анан кийин психология илими өзү тамыр алып, өзү бет алып, бул өтө жаш илим да. Биз коомго жакшы кыздарды, жакшы балдарды тарбиялап бере турган жакшы кыздарды тарбиялап өстүрүп жеткиришибиз керек. Эмне үчүн? Эми буга динди кошолу. Динде минтип айтып атат. Пайгамбарыбыз бир күнү ким 3 кызды тарбиялап, жакшы тарбиялап, турмушка узатса, ал 5ке чыгат дейт экен да. Анан бирөө айтып атпайбы? 2 кыздычы десе ал дагы, 1 кыздычы десе ал дагы деп. Караңызчы, кыргыз дагы ушул кызды тарбиялоо, кызды өстүрүү. Ошол эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аялдарыңарга жакшы мамиле кылгыла деген да. Ошол билген үчүн, ошол адамдын психологиясын билген үчүн, адамдын миссиясын билген үчүн сүйлөп атат ушунун баарысы. Ушул мына эзелтен жашап келген кыргыз эли дагы ушул чындыкты көрүп билип, барктап, байкап билген үчүн анан жана макал кылып айтып кеткен да бизге. Караңызчы. Бири мына дин дагы, кыргыздын наркы дагы, психология дагы бирин бири мындай бир кошумчалай турган илимдер да. Сен эми журналист катары мен бир суроону бербей кетпин. Анткени биз 1 сааттан ашык сүйлөшүп атабыз. Ошол суроону берейин да, анан маекти жыйынтыктайлы. Анткени жакшы кеп болду. Мен мисалы үчүн өзүм аябай канаттандым айткан сөздөрүңө. Демейде биз мынау эфирден сырткары көп эле сүйлөшөбүз. Бирок сен аябай чечилип сүйлөп бердиң, күйүп сүйлөп бердиң дегендей. Мен досумдун эфирине келгенден кийин кантип чечилбей кой. Рахмат. Журналистсиң. Журналист микрофон кармап алып, коомдогу ар кандай процесстерди өзүңдүн добуш деген көрсөтүүңдө мен болсо багыттай экөөбүз үзөңүлөшүп жүрбөдүкпү? Журналистсиң. Журналист бул сөз менен иш алып барат. Сөз. Бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде сен сөздү эркин айтып атасың? Эл канчалык деңгээлде сөздү эркин айтып атат? Ошол эле учурда эркин оюмду айтып атам деген адамдар камалып калып атат. Камактан кайра чыгып атат. Камактагылар бар. Ушул сөздүн эркин айтылышы боюнча мен берген суроого кандай жооп берет? Эми буга мен бир притча менен жооп берейин дейм да. Икая. Бир падыш айтыптыр да. Эң жаман тамакты алып кел. Анан эң жакшы тамакты алып кел десе, экөөндө тең тилди алып келиптир да. Эмне десе, эң уулуу да ушул, анан эң жакшысы да ушул. Ансыңарындай эркиндикте ойду эркин жеткирүү бул дагы бир искусство да. Мен мисал үчүн ошол бийликтин кайсыл өкүлү болбосун, сен экөөбүз айтып эле жүрбөйбүзбү? Бирок кантип айтып? Эми айтып атабыз да. Кагазга ороп дегендей. Кагаз оройсузбу? Оробойбузбу? Бирок айтып атабыз. Айткан сөздү угат. Кантип укпай коет? Айткан сөз акыл болсо, уккан кулак макул болот дейт. Экинчи тарабы. Бул кээ бир учурларда мындай байлыкка, бийликке, ооматка жеткен инсандар
өтө эле сезгич болуп кетет да. Сезимтал болуп кетет да. Жанындагы адамдардын баарысы, "Мо сиз жөнүндө мынтип сүйлөп атат" десе, андай Манаста деле болгон. Кыргылчал чубак менен Манасты душман кылып бастаган аз жерден. Андай Манастын учурунда болгон. Мисалы Манас тетигил Үрбүнү Көкөтөйдүн ашында Үрбү бир аз ашыкча сөз сүйлөп койгон үчүн Манасты карап кылчактабай сүйлөп алгандыгы үчүн эми аттарды кайка чейин чабабыз десе, бир күндүк жол кайда келип калат да деп ушинтип баягы кеңешпей туруп сүйлөбөгөн үчүн Манас камчы менен баштан бир тартат да. Сен чечип калдың беле депчи. Биякта эл бар го. Дейт. Ошондо Манастын жанына кошой басып келди дейт. Эми Үрбү чын эле туура эмес кылды. Эл менен кеңешип кандай кылалы деп бир мындай кеңешип коюш керек эле. Бирок Үрбү хан болгон. Ал чорос эмес, айтмакчы. Ал өзүнчө хан болгон Үрбү. Анан кошой басып келди дейт. Эй Манас, Манас деп койсо, барбай атышат экенсиң. Чалы үйлөнгөн чанаштай, дардай атышат экенсиң. Бүгүн Үрбүнү урдуң. Бүгүн камчың Үрбүнүн башына тийди. Эртең дагы бир хандын башына тийет. Ошентип отуруп камчың көнүп кетет. Анан бир күнү кошойдун менин башыма тийет камчы. Анда Манас болмоктон бале болсоң да оңбой каласың. Ушундайыңда ушул адатты таштаганың деп кошой айтты дейт. Кошой абасы айтып атат. Омоктуу чыккан сөз болсо жалтанат да бардыгы. Кошойдун сөзү омоктуу, нарыкка таянган ушундай сөз болду. Манас кадимкидей ошондон кийин ушул адатын Манас таштады дейт да. Ошол сыяктуу бардык эле учурда кыргыз эркиндикти туу тутуп келген. Эркиндикти туу туткан элдин мүнөзүн, кыял жоругун, анын ошол баалуулугун ошол элди башкарып жатканда адамдар, ошол элдин ичиндеги мыктысы, байы дагы, ооматтуусу дагы, бул элдин мүнөзү мындай. Бул элдин мүнөзү, ушул элди өлтүрбөй, өстүрбөй сактап келген. Анан бул эл түгөнгөн сайын түтөгөн, өчкөн сайын өөрчүгөн эл деп ал элдин мүнөзүн билип, байкап, сезип да жүрүш керек да. Өтө балансташтырып жакшы кемигин да керкисин дагы айттың. Бирок менин жеке оюмча, ошол башкарууда чыныгы Манас отурабы же Абыке Көөш отурабы? Эгер Абыке Көөш отурса, ага айтылган кайран эркин сөз. Андан көрө бакай болуп эле четте барып төө кайтарып эле жүрүш керек болгон учурлар болуп калат да. Сөздү Манасчыларыбыз айтып койгон. Сөздү санатчыларыбыз айтып койгон. Сөз биздин эпосубузда, биздин кийинки салт, нарк, сана баягы жомокторубузда чейин сөз айтылган. Аны окуп, аны кабыл алып, аны угуп алыш ар бирибиздин өзүбүздүн милдетибиз. Болбосо жанагы макалды кайра айтайын. Тулпар жүрүшү менен пул болот, жигит жүрүшү менен кул болот. Ушуну менен жыйынтыктайлы эми. Мындан ашыкча дегендей да. Экөөбүз дагы жөн койсоз биздин сөзүбүз түгөнбөйт. Уланып кете берет. Эми кийинки биз студия биздики. Шакен. Бу жерде дагы далай жакшы өзүбүзгө керектүү. Биз билинбегени менен элге эмес, өзүбүзгө өзүбүз айтып атабыз, кеңеш айтып атабыз. Өзүбүзгө насаат айтып атабыз. Рахмат келип ушу атайын убактыңды бөлүп, атайын келип ушу жакшы чын дилден баягы чечекейди чеч кылып ушундай бир жакшы пикирлер билдирген үчүн сага да рахмат. Ушунча чакырып анан студияң кут болсун, жаңы ачтың. Мунун баары өтө чоң мээнет, эмгек. Мен билем, сен эмгекчил, мээнеткеч адамсың. Сенден бул сапатты үйрөнүш керек. Аны да билем. Ушунчалык бир күжүрмөн адамсың. Аны да билем. Кылып аткан, баштап аткан ишиң майнаптуу болсун. Кудай жолуңду ачсын. Анда жыйынтыктайлы. Рахмат. Элде, өлкөдө тынчылык болсун, ар бир адамдын жашоосунда, үй бүлөсүндө тынчылык болсун. Элде тынчтык болсо, бизде тынчылык болот. Өлкөбүз аман болсун. Элибиздин жалпы журтубуздун өмүрү узун болсун.
Чоң рахмат.